от күйүп атат очокто. Мына ширеңкеге көзүм түшүп калды. Бизде күкүрт дейт. Ошону мына Кыргызстан деген жазууну бир монголго, Кытайга жаздырган экен. Чоң тамга менен жазылыш керек эле негизи. Буну дагы Кыргызстан деп ката жазып коюптур. Ушундай сабатсыздык эч качан түгөнбөйт экен да бизде, Кыргызстанда. Турабы? Туя. Сюнил Р. Шах и Imperial Entertainment представляют Жан-Клод Ван Дамме. Также в ролях Харрисон Пейдж, Дебора Реннард, Лиса Пеликан. Впервые на экране Эшли Джонсон в роли Николь, Брайан Томпсон в фильме «Самоволка». Assalamu alaikum, саламатсыздарбы, урматтуу Санжира YouTube каналыбыздын катталуучулары, көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Сиздер менен мен Сулайман Жамботоев. Урматтуу достор, бул чыгарылышта Текелик жайлоосунун экинчи бөлүгүн тартып чыгарып атабыз. Буйруса сиздерге жагат деген үмүттөбүз. Ушул видеобузду аягына чейин көрүп, достор, колдон келсе бирден лайк коюп кетиңиздер. Жана ой пикириңиздерди комментарийга жазып, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар, достор. Баарыңыздарга жагымдуу көрүү каалайбыз. Мен азыр кайрадан эле Чоңолай жергесинде Текелик жайлоосунда былтыры келип тартып кеттик эле. Ушул жерди мына артында тизилип турган катар таштарды Таш мазар деп былтыры Кубанычбек деген байкебиз түшүндүрүп айтып берди эле таржымалын. Азыр өзүм эле келдим. Мондай чоң таштарды көрүп аябай таңыркап турам. Негизи чынында келгенде бир жөнөкөй адам же башка бирөөлөр келип туруп ойногонунан тизбесе керек бул чоң таштардычы. Ошол ата бабалардан бизге чейинки улуу муундардан айтылып калган уламыштардын бир кандайдыр бир чындыгы болсо керек. Буну да бир жолу айтып кетейин. Ушул жерге баягы кыргын келгенде ал убакта ошондой намаз окуган аябай таза адамдар болгону кийин динге бекем Кудайдан тилеп ушундай кыргынга бизди кар кылбай ташка айландырып кой деп ташка айланып калган деп былтыры айтып түшүндүрүп берген эле. Мына артымдагы тизилген таштар катар жанагы жипке байланган, көгөнгө байланган эски кой эчкилер деп айтты эле былтыры. Анан наркы жагында адамдардын мүрзөлөрү бар, жайлары. Адамдар коюлган. Баш жагын мына батышка, кыйлага каратып туруп койгон. Азыр мына чоң таштарды көрүп мен аябай таң калдым. Буну биз азыр көтөрө албайбыз. Мынакей мен алаканым ушунчалык болуп калат. Мен колума салыштырмалуу ушундай чоң таш. Бул жерде эң чоң таш бул эмес. Мына могу таштарды карагыла, достор. Аябай чоң таштар. Мына саптын башы ушундайдан келген дагы нар жака өтүп кеткен. Мына жака да бир катар кетиптир. Анан бүт баары мондайдан катар ылдыйга тарам болуп түшкөн. Катар болупчу. Буну бир кандайдыр бир сырды жашырыш үчүн ушундай тизгенби десең, мына кошогон бул орточо таш экен азыр, бирок аябай чоң таш. 150 килограммдан нарыгы дейм салмагы. Буну адам көтөрүп тизе албаса керек буну. Анан могул жактан кулап түшкөнбү десең, бул таштар өзүнөн өзү ушинтип тизилип калбаса керек. Буну да бир жолу айтып коеюн. Ошол жипке, көгөнгө байланган кой эчкилер баягы басмачылар кыргын келгенде Кудайдан тилеп ушундай кыргынга бизди кар кылбай ташка айландырып кой деп ташка айланып калган деген бизге чейинки улуу муун аксакалдардын уламыш кептери бар. Балким ошонун кандайдыр бир чындыгы бардыр. Анан айланасында ушуга окшогон жайлар, мүрзөлөр аябай көп. Ушул жерде. Ошон үчүн бул жер Таш мазар деп аталат. Бул Текелик жайлоосу
бир гана ушундай кыргыздардын тарыхы эмес, башка көптөгөн элдердин тарыхын камтып турат. Ушундай бир мезгилдерде жер үстүндө басып жүргөн адамдар ушинтип азыр жер алдында. Биз дагы кайсы бир мезгилде ушундай жердин астына барабыз. Бул да бир жолу эски нерсеге кайрылып кетейин. Чоңолай жергесинде көпчүлүк мүрзөлөр, жайлар мыктардыкы деп коет, баягы калмык болсо керек менимче. Кайсы бир доордо жашаган элдин мүрзөлөрү. Ушул чоңолай жергесинде аябай көп. Азыр көптөгөн курулуштар казылып аткан жерлерден ошондой адамдардын сөөктөрү чыгат. Ошол мүрзөлөр, жайлар мыктардыкы ушуларга чейинки тарых болгон. Мыналарга чейин, мына кыргыздарга чейинки. Анан булардын тарыхы менин оюмча ошол 16-жылдагы үркүнгө туш келип калса керек. Андан да мурдаракпы ошондой мезгилде болгон окуя. Булардан кийинки тарых Өзбекстандан Андижан шаарынан келип, Советтик Союздун доорунда, Советтик Союздун учурунда ушул чоңолай жергесине текелик жайлоосуна келип, жайлоонун жайыттын акысын төлөп, малдарын жайып, ушул жерде жайлоологон. Алар андижандыктар, булардан кийинки тарых. Ошол СССРдин тушунда андижандыктар болгон. Андан кийин эч ким чыкпай бул жака. Акыркы мына 30-40 жылдан бери 30 жылдан бери чоңолайлык биздин жердештер, мекендештер ушул жерде жайлоолуп келет. Могул жерде дагы бирөөнүн хандын бу сөөгү коюлган экен. Могу жыгач былтыры түшүп калып, могул жактан көчкө алып кетип, кайра алып келип олтургузуп бекиткен элек. Азыр могунун үстүнө да чыгам. Бунун үстүндө дагы аябай чоң таштар тизилген. Кайсы бир мезгилде тизилип калып кеткен. Монда силерге көргөзүп коеюн деп атайын чыктым. Бул жакта шамал согуп атат бул жактан. Нол таштар дагы ушул табигаттын, жаратылыштын жасаган нерсеси эмес. Бул таштар адамдын колу менен жасалган нерсе. Кайсы бир мезгилде тизилген таштар. Кандай цивилизация болгон бул жерде билбейм. Эгер көчкө алып келгенби десең, көчкө алып келгенде мондай тегерек кыйгачсыз мал болсо керек бир аз. Бул жагда таш жок, таза. Могу ичи да таза болгон экен. Көчкү жылда көчкү түшө берип, могул таштар бузулуп кетиптир. Анан жакшы карасаң мондай катар-катар болуп билинип турат. Кандай адамдар тизген, кандай хандар болгон, кандай кулдар болгон бизге белгисиз. Текелик жайлоосу ушундай тарыхтарга аябай бай. Нол жанагы тизилген таштар ушул жерде бир 15-20 сотук жерде элесе керек. Анан могул жагында бүт адамдардын сөөктөрү коюлган, адамдардын жайлары, мүрзөлөрү. Монтип арча тарткан экен. Карагылачы. Буну буга чейинки чыгарылса да былтыры тартып кеткен элек. Быйыл дагы атайын келгенге жараша тартып коеюн дедим. Кененирээк кылып. Ушул арчаларды мына тоолордон бир жерлерден кесип келип тарткан экен. Үстүнө жаап, азыр жайларга эч жерде монтип арча тартылбайт. Ушул арчалар 200-300 жыл жашаса керек. Мындай ойлоп көрсөң, бул жерде аябай кеңири көп убакыт бою жашоо болгондой сезилет. Ушундай достор.
текелердин сүрөтүн тарткан. Бул жерде да теке болгон. Мүйүз чыгып калыптыр. Мына жери өскөн дагы калган сүрөт көмүлүп калган. Мында ушул таш чоң ылдыйдан болсо керек, ошондо мына сүрөт тартылган. Канча жыл, көп жыл болуп кетти. Ошол себептен жери өсүп, кыш болду, жаз болду, жай болду. Сүрөт жарымынан калды. Дагы бир текенин сүрөтүн кезиктирдим. Бирок бул бир катар эле кылып тартылыптыр мондайынан. Баягындай 4 буту бар, 2 мүйүз кылып тарткан эмес. Мындай курсагын чыгарып. Бул бир эле катар кылыптыр. Анан жакшы сакталып туруп, оюп тарткан экен. Анан ол жакта дагы бир өсүп турат. Буттары калыптыр, өзү өчүп кеттир. Бираз славера кылып тарткан экен. Ол жерде араб тамгасы менен жазылган бир сөз бар экен. Эгер араб тилин окуй ала тургандар болсо, окуп, которулушун комментарийга жазып калтырсаңар болот достор. Ушундай суроо келет. Азыркы сөз менен айтканда ушул текенин сүрөтүн тарткан ошол мезгилде трендке айланганбы? Эмнеге андай текенин сүрөттөрүн тарткан? Аты жөнүн, фамилиясын, кайсы жылда жазылгандарын калтырса кандай болот эле? Же кат тааныгандар, тамга тааныгандар ошончолук аз болгонбу? Бүт эле ушундай сүрөттөрдү тарткандарбы? Баягы окумуштуулар айткан хроникалык жазуулар деп ушуларды айтат. Ташка жазылган, ташка басылып калган тамгалар. Бирок ошол эки доордо жашаган адамдарды байланыштырып, орусча айтканда связдаштырса болот да. Мен деле ошол азыр 2024-жылы кайсы ай, мен ким болгонмун, кайсы жерде, бул жер кандай аталат, Кыргызстандын кайсы жери андай мындай деп бүт маалыматтарды Америкада ушундай, түштүк Америкада ушундай чоң таштарга жазылган маалыматтар кеңири да. Жазылган жазуулар көп. Азыр ошон үчүн тарыхты дагы ошончолук баягы бурмалабай кеңири жаштарга ошончолук жеткен. Буга чейин ким каякта болгон, ал жердин аталышы кандай болгон. Биз деле ошондой маалыматтарды кылсак болмок. Бирок ошондой маалымат алайын деп келсең, бүт эле моундай текенин сүрөтү да. Ошондой. Мынаны баягы Аккеме деген кино тасмадагыдай мектепке аябай окуганды каалаган бир адам тартса керек. Портфель, сумка болсо керек, же конверт бекен. Жакшы билинбей өчө баштаптыр. Ошондой портфель окшойт. 4 бурчтук кылып тарткан экен. Бул жакта дагы жазуулар, сүрөттөр болсо керек. Бирок жакшы билинбей калыптыр. Дагы бир орусча айтканда находка. Бул жерге ондайнан таш тизип бирөөнүн сөөгүнү койгонбу, мүрзө жай болгон экен. Анан могул жерде кыбла жакты каратып мондай ташка араб тамгасы менен жазып коюптур. Эмне деп жазылган? Окуй алгандар болсо окуп жазып койгула. Же бул жер мечит болгонбу билбейм. Могул жерде ошол бирөөнүн мүрзөсү бар окшойт. Анан ушунун кыбла жагы могул батыш жакта чоң ташка ушундай кылып жазып коюптур. Муну карагыла достор, дагы бир өзгөчө таш таап алдым. Кыргызстандын картасына окшош экен. Мына ысык көлдүн ордуну карагыла, чукурайып турат. Жамгыр жааганда суу толуп калат окшойт. Нарын бийигирээк болуп турат. Чүй, талас. Мына Жалал Абад менен Баткенди карагыла. Ылдый төмөн болуп турат, баягы ысык болот да бизде дайыма. Хош. Мына биз азыр Чоң Алай менен Баткендин чек арасында турабыз. Түштүк тарабы Тажикстан, түндүгү Баткен,
Могу батыш жагы, чыгыш жагы, чоң алай. Кыргызстандын картасына окшош экен. Камера канча жакшы билинбейт ки, кызыл чоң таш экен. Жанына келсең, Кыргызстандын эле картасы даяр. Бул адам колу менен жасалган эмес, бул могул жактан табигаттын бир кандайдыр бир күчү менен ушундай сынып түшкөн экен. Кыргызстандын картасына окшошуп. Никола Тесланын жасаган аппараттарын бизге жардамы тийип атат азыр. Нол менен камера, телефондорду ушу менен заряддайбыз. Азыр бүт эле ушундай солнечный болгон жайлуу болду. Мына фонарик, колонкасы да бар. Зериккенде музыка кылабыз. Зарядник. Бул жагы текелик жайлоосу. Нол жагы жана Кыргызстандын картасынан карасаң эң аягында Карамык деген айыл бар. Ошол жер экен. Ар жагы Тажикстанга түшүп кетет экен. Анан дүйнөгө белгилүү болгон Лелимпик чокусу ушул жерден көрүнөт экен. Атагы, даңкы алыска чыккан Лелин чокусу. Кашкасуу айылында. Ушул Чоңалай жергесиндеги тоолуу аймак. Мына тоодогу мөңгүлөрдү карагыла достор. Ошол мөңгүлөр эрип, таза тунук түгөнбөгөн суу болуп бизге келип атат. Ошол суудан биз ичип атабыз. Аябай бийик жерге чыктым. Текелик жайлоосунда баспаган жерим калбады. Дрон сымал тартып жүрөм. Ушул Санжыра каналынын подписчиктери үчүн кооз жерлерди. Нол биз турган жер. Кубанычбек деген байкебиз ошол жерде турат. Биз орноткон желек Кыргызстандын байрагы ошол жерде. Азыр мен аябай бийик жерге чыктым. Бул жерде бир аз шамал болуп атат. Баягы Акбаранын көз жашы деген тасмадагы айтылгандай, ушул бийиктиктен түшүп алсам, эч качан сөгүнбөйм. Ушундай. Могул жактан ашсаң достор, баягы Орто Азияга белгилүү Шумкар тоо деген тоо бар. Ал жака дагы насип кылса барсак керек. Текелик жайлоосунун ушундай кооз жерлерин кыдырып аралап жүрөбүз достор.
кар жаап салды достор. Tekelik жайлоосу чыныгы Алатоого айланды. Атайын бийиктен чыгып көрүү мен үчүн кызык болду эле. Биринчи карды ушул Tekelik жайлоосунан күттүк достор. Ушул видеобуз жаккан болсо жакты деп бирден лайк коюп кетиңиздер достор. Видеону аягына чейин көргөн көрүүчүлөрүбүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Барыңыздар аман болуңуздар достор.